Теледе ТВ кайгыл көрсөтүүсү өлкөбүздө өткөн аптада болгон кылмыш фактыларын жана аларды жөнгө салууга жумшалган ыкчам аракеттерди мен Азия Жикшеев айтып берем. Кутмандуу кечиңиздер менен. Өлкөбүздүн Ички иштер министрлигине жаңы министр келгенден бери көп сөздөр айтылды. Кээде бул убадалар жасалып жаткансыды. Мисал келтирсек, тартип сакчылар сойкулук менен катуу күрөшөбүз, жок кылабыз деп Борбор кала менен Чүй аймагында кызуу күрөштөр жүрүп жатты. Бир катар рейдтер уюштурулуп, Борбор калабыздын көчөлөрүн сойкулардан тазалап чыгышты. Мындай иш-чаралар түркүн эс алуучу жайларында да орун алып, алардын бири Сокулук районунда да болгон. Көпчүлүккө белгилүү, аталган райондун мончолорунда илгертен эле сойкулук күч алган. Бирок тартип сакчылар турган биздин чыгармачылык топтун катышуусу менен жүргөн рейд учурунда бул аймактын мончолору таптаза болуп чыккан. Албетте, тартип сакчылардын айрымдары алдын ала аларга рейд туурасында маалымат берип, убактылуу иштерин токтотуп койгондору баарыбызга эле маалым болсо керек. Андыктан НТС каналынын ТВ кайгыл көрсөтүүсү убада кылгандай эле бул аймакты бул жолкусунда тартип сакчылардын коштоосу жок кыдырып, ар бир сойкулук менен алектенген мончону далилдеп келе алдык. Назарыңыздарда тартип сакчылар таза деген Сокулуктун сойкулганылары. Все помещения, пожалуйста, покажите. Девочки есть? Точно? А если найдем? Не обижайтесь. Тартип сакчыларды дарбазасын ачып берип киргизип, ар бир сураган бөлмөсүн көрсөтүп берип жатышат. Областык ички иштер башкармалыгы уюштурган рейд туурасында жергиликтүү тартип сакчыларга алдын ала маалымат берилгендиктен, экинчилердин арасынан буларды калкалагандары телефон чалып тазалап коюшкан. Бул мончодон сойкулар эмес, жөнөкөй кардар да табылган эмес. Андыктан бул жолкусунда тартип сакчыларга да айтпай, НТС каналынын чыгармачылык тобу өзү ушул эле мончого жашыруун тартып барып көрдү. Алдыбыздан ошол эле администратор тозуп чыгып, бул жолкусунда кыздар бар деп бизди ичкери киргизди. Салам алейкум. Канча болсо? Гостиница. Кыздары бар? Кыздар бар? Там гостиница сауна бер. Ичкери киргизип алып, отургузуп койду да, азыр кыздарды чакырып келем деди. Биз болсо баш ийип күтүп отура бердик. Сойкулук менен алектенген кыздар да анан көпкө көтөрбөй келип калышты. Все хорошо, просто. Ты сейчас вместе с гостиницей, сейчас девочка. Контакт какой? Нет, имеется в виду. Меня с презервативом для поднятия. 2 контакта. Час. Ну, раз поворотом это другие работают, а мы без поворотов. Все строго, да? Да. Упор лёжа, ну смотри, как кто работает. Иши кылып рейд учурунда жок болгон мончодо кыздар бар экен, бир эмес 5 экен. Калгандары биз барган учурда кардарларга кирип кетиштир. Биз болсо аныктап алган соң босогону көздөй узап кеттик. Аркабыздан анан мончо ээлери узатышып, калтыруу аракетин көрүп жатышты. Кыздар что-то Не возьмирался? Төртеле кыз бе? Турган төртеле кыз бар? Беш кыз келди. Жок. Ооба, 5 кыз келди, 6-сы ал жакта отуруп жана өтө чоң. Имеется в виду, что варианттар ушулар эле да? Сауналарда башкалары кирип кетти да. Кийинки барган жерибиз Сокулуктун борборунда орун алган стадиону болду. Эсиңерге салсак, НТС каналы мындан 5 жыл мурда эле бул стадионго келип, анда кыздар бар экенин аныктай алышкан. Болгондо да жергиликтүү тургундардын баарына белгилүү болгондой, аны жергиликтүү райондук ички иштер башкармалыгынын ал кездеги орун басары Сулейман Ридванов аттуу киши калкалап келген. Лучшая сауна это только ФОК. Если вы хотите отдохнуть, там чистота, порядок, крыша, сам полковник наш местный, вот он здесь, егоная сауна собственная. Там что, вы зашли, отдохнули, вас там никто не тронет, машину загоните. Машина будет охраняться. Албетте, бул тасма анда НТС каналынын эфирине чыккан соң ал кездеги ички иштер башкармалыгынын орун басары да чалып, ар кайсы шылтоолорду айтып отуруп алган. Говорят, в Сокулуке
одна сауна, публичный дом, то есть принадлежит вам. Это ФОК, физкультурно-оздоровительный комплекс на стадионе. Нет. Это официальная сауна-гостиница. Это никакой не публичный дом. Она принадлежит моей матери. Противоречащих закону никаких вещей там не происходит? Нет, там такого не происходит. Я бы с вами... Вас как величать? Азиат. Санья, вы бы лучше приехали бы очно, мы с вами пообщались. А о чем? Ну, чисто по-человечески. Вы как представители компании пообщались бы. А в телефоне это же не общение, согласитесь правильно. Арадан бир топ жылдар өттү, бирок бул ишкана мурда кандай иштесе да бүгүн ошондой иштеп, ал гана эмес сокулуктун ичиндеги кадыр барктуу мончолорунан болуп, тынымсыз кардарларга сойкуларды сатып акча таап келишет. Ага биз ушул дем алыш күндөрү барып күбө болуп келдик. Саламатсыздар. Кыздар бар? Экөөбүз? Сауна. Нет, пешком или? Ну, вы придется все равно подождать, девочка. Подождите, да? А посмотреть можно варианты какие-то? Ну, вы можете в сауне посидите и подождать девочку. А, можно, да? Мынтип бизди мончонун администратору түз эле төргө узатып, ичкери киргизип койду. Күтүп турасар деген кыздары бат эле жарым-жартылай жылаңач болуп алышып, даярданып алышканбы айтор үстүндө оронгон сүргүсүнөн башкасы жок экен. Ничего, какие условия, начало? Вот эта девочка без меня работает. Взгляд у нее. А девочка не капризные. Очень хорошая девочка, не капризная. Капризные? Нет, не капризные. А, не капризные. Но без меня, да, получается? Да, это без меня. Я с минетом. Она с минетом, ну, понятно, да. А так девочки меняются, да? А вообще, что, сколько стоит сауна? Будет 2400 сама будет, две девочки. 2400? Да, гостиница 2260 будет. Нифига себе, копеек-то нет. Ясно. Сауна, получается, вот, имеется в виду, это дом на отдых? Да, вот пойдемте, вот сразу покажу, тут у нас и бассейн, и я бесплатно. А, вот спальная, да? Албетте буларда кардарларды калтыруу аракетин көрсөт экен. Улам бир бошоп калган кызын көрсөтүп, күтө турсаңар дагы чыгат деп ичкери кирген соң чыгышын кыйын экен. А, общий коктейль бар, да? 5 часа. 5, а? Третья, да? Ну, а я не знаю, сауна, господ, например, работает, знаешь, до 3 до 4 работает. А, не так, да? А? Да, утром не круглосутки, да? Нет, не сидит, уже отдыхает. Қалпая, я не знаю, в другом месте стою и смотрю. Где-то... Не фитик, наверное. В общем, канча дедиңиз? Это 400 с чем-то будет? 2200, почему 400? А, 2200? Да. Где-то... 2260, 200. А берется 1100 сомдо. Атагы чыккан Согулуктун стадионунда орун алган сойкухана иштеп жатканына күбө болгон соң чыгып кетүүгө шашылдык. Анткени бара турган жерлерибиз дагы көп болчу. Айтсак, Сокулукта орун алган мончолордун баарына болбосо да көбүндө сойкулук күч алганы айтпасак деле маалым болуш керек. Биз алардын баарын көрүп чыгууга ниеттендик. Бул мончодагы Сокулуктун борборунда жайгашкан ресторандарынын биринин жанында. Дем алыш күн болгондуктанбы кардар көп болуп, кыздары бош эмес экен. Андыктан күтүп турууга аргасыз болдук. Биринчи эле бошогон кыздары анан буга чейинкилердей болуп эле жартылай жылаңач чыгып келишти. Условиялар кандай? Канчадан жасалган? Бар. 2100 сауна, да, или гостиница? Сауна. Общий, я думаю, лучше чеки салып алмашып кидесиң. Кача болсун? А? Енді бұлар жасын айтсақ білер. Ну ладно. Надо. Вот 5 орда yok,
Убакытты кетирбей кете берели дедик. Албетте бул жактын администратору да кетирбестин айласын издеп мончосун мактап жатты. Биз да жөн отурбай мончолор тынчпы, милиция келбейби деп сурасак келбейт деп, милиция калкалайды десек ооба калкалайт деп жооп берип жатты. Азыр саат 3 болуп калды. Биз деле саунада кыздардын баары чарчап калган. Айланып эле кайтып ушул жерге келип атышат. Geçeyip келіп амындай кикилесерде Жаны жака жиберем. жоқ мен сізден басып қалмай Баспайт эчким, жаны жака артына жиберем. Саат 3 болду, күн басмады. Басса 12-1де басмады. ушул кыржаң жакшылайбы деген Нормально эле. Досумузун бир жолу кирип алып жүрбөдү. интернетте Интернет. Ким алышербы? Ооба. Досумун бар болуп. Саат 3 болуп калды, антип эчким келбейт, барымдан баарын дейт. Бирок сокулукта эме милиция өзү кырышып атат. Ушундай да. Так что ал жагынан гарантия бар окшойт. Авария сүрүп. Ладно, рахмат. Рахмат. Бул жактан чыгып алып алыс деле кеткен жокпуз. Биз кирген мончонун аркасында эле дагы бирөө бар экен. Алар да кызуу иштеп, айрым кардарлары кезекте күтүп отуруштур. Жарым сааттан кийин. Азыр көрсөтүү болуп туруп. Көргөнүңөр менен кыстар бош болгондон кийин эмне бошуна. 5-6. Канча болот? 2 кишиге 2 миң сом. 2 миң бир саатына. Кыздарды көрүш үчүн 2,5 саат күткөнгө убактыбыз болгон жок. Андыктан такси кызматтарын издеп, калган мончолорун алардан сурайлы дедик. Албетте биринчи эле жолуккан такси кызматкерлери учураша элек жатып эле кыздар керекпи деп чыгышты. Салам алейкум. Малибу деген машина? Малибу? Билем. Сопровождение мен көрсөтүп коюмун. 100 сом болот деп. Там занятый болуп калды. Занят болуп калды. Малибуну айтып бергенмен кредитин табылбайт нетемсиң? Өзүңөр баргам. Анан узкий көчө. Жаратан бери кыдырып таппай. Повороты главный да. Анын повороты главный болот. А эме кандай салыналар бар? Башка дагы кандай салыналар бар? Бар. Эми фокусту көрдүк, занятта там. Ооба, тетиги. Пойдем, фок болду. Ооба, ошол жакта. Сигаретиңерден кайдып койсуңар. Анан эмени көрдүк тетиги. Эмнеден? Арак барганда бир кафе жакынан келет экен го. Могулбу? Экөө подряд турат. Ал жакты көрдүк. Анан могул жакты көрүп келдик азыр. Аполлон дейм. Аполлон да канча жерде көрдүк? Наму стадионго бардык. Тетиги жерге бардык. Сопокко бардык. Сопокко да барбайбы? Малибу калды, анан могул жакты көрдүк. Могул жактан барып көрдүк. Малибуну көрүлө экен. Аполлонду. Бул жигиттер сокулукту жакшы билишет экен. Ал гана эмес, сойкулук менен алектенген мончолордун телефон номерлары да бар экен. Чалып берчи десең, чалып берип, бош кыз барбы жокпу деп айтып берет экен. Бунун номери жок. Там мисалы бар болсо азыр сопровождение менен алып келет экен. Жок кой. Бар болсо, бар. Сол туруп турушат. Кыздар болсо да. Өкөлдү. Аполлон анан кайсыда неме? Аполлон деп. Эмени? Малибуну. Алло, эде? Бошпу? Алып барат. Экөө экен. Сауна да син сау. Сауна. Батрак. Сопровождение батлы. Кыздар бар экенин билген соң анан такси кызматкерине 100 сом берип, анын коштоосунда жөнөдүк. Бул жигит анан бат эле бизди Малибу аттуу сойкуганага жеткирип, администратор менен тааныштырып койду. Бул жакта жүрмөдү да. Siz ayıp koysunuz, ders tarif olamdı. Kança
Ооба. 2002-de 1 saat. Iya. Oh. Hah? Сегодня король дегени. Көрүп алып чыгып кеттик. Айта кетсек, жакында эле болгон тартип сакчылары менен биргеликте уюштурулган рейд учурунда бул мончого да келип кеткенбиз. Албетте анда эч ким чыкпай, администратордон башка эч кимиси болгон эмес. Бүгүн болсо мынтип таксинин коштоосунда келип кыздар бар экенине жана сойкулук толук кандуу жүрүп жатканына күбө болдук. Ал эми такси кызматы бул жактан чыккан соң кийинкисине да алып барам деди. Бирок дагы 100 сом бергенден баш тартып, барчу жолун эле сурап алып, баланы жөнөтүү идик. Кийинки барчу жерибиз Сокулуктун четинде жайгашкан Аполлон аттуу сойку гана болду. Бул жактагылар болсо келген кишини түз эле эс алуучу бөлмөгө узатышат экен. Анан кардарларды отургузуп алып, бош кыздарын алып келип көргөзмө уюштурушат экен. Карина, Эрика, Камила, Даяна, Ализа и Лиза. Ага, то есть потом до этим. Безопасный газет. Да, портфолио газетный клуб. Крыша киштелер. Главное, что вы. А что? Даяна, да? Анау бар. Мини топ? Даяна, выбрать меня. Даяна, выбрать меня. Все выбрать. Трое не делают. Я имею в виду, анау. Почему ухо вырвано? Давай, решай вопрос. Если нет, то поехали. Бул жактан да сойкулук бар экенине күбө болгон соң чыгып кеттик, бирок кетип калбадык. Бара турчу дагы бир жай бар болгондуктан жашыруун камерабызды даярдап алып, анысына да кирдик. Албетте бул жактан да жылуу тосуп алышып, маңдайыбызга кыдырата кыздарды тизип беришти. Бирок булар башкалардыкынан айырмаланып, мас кардарларын киргизишпейт экен. Кыздар? Кайса басат? Экөө элеби? Yok, Nurluk'ta. Deydi. Mınday da giriyorsun abi. Orta portu var. Бул мончонун кыздары бүгүн кардарлары жок отурушканбы айтор 6-7 кыз чыгып беришти. Кандай шарттар, условиялар, баллар деген. Мало жүз кыздар алып жүрдү. Вакансия касинета, вот это понимание делают. Салон меня там можно. Eng yosh qiz qanchada adam? Eng yoshi men. Ha, sizmi? Shunda bo'lib siz davom eting. Qanchada dedingiz? 2300. Bir saat minga bo'ldi. Eski kontaktlarni Ну да, понял. Че? Makasıyla bombayla zaten sanıyorsun, hiç bombayla kadrala kaldıran çok Bir жақтан топтан забронировали уже, просто вариант
Иши кылып сокулукта сойкулганылар кызы иштеп жатышыптыр. Түндө баштап таң аткача кыдырып бүтө албадык. 6 мончону кыдырып, 6 тең сойкулукта аныктай алдык. Ар биринде болжол менен 10 кыз иштеп, күнүдө түнүдө кардарларын кабыл алышат экен. Ал эми сойкулук менен күрөшүп жатабыз деген Ички иштер министрлиги кайда карап жатат белгисиз. Айтсак, бул жайлар туурасында маалыматтары деле бар. Бирок эмнегедир жаап албай келишет. Балким жапкылары да келбейт. Кезекте издөөгө алынгандар рубрикасы мында силер таанып билгендериңер туурасында маалыматтар болсо, жакынкы милиция бөлүмүнө же биздин редакциябызга кайрылсаңыздар болот. Аламүдүн райондук ички иштер бөлүмү тарабынан 1940-жылы туулган Ашимова Кекен Султангазиевна издөөгө алынат. Ушул жылдын 4-сентябрь күнү үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Бою 160-170 см, дене түзүлүшү арык чырай, ак жумал, көзү кара күрөң, мурду кырдач. Кийген кийими кочкул кызыл түстөгү көнүк, башында кочкул көк жоолук. Эскертим, эс тутумун жоготуу менен жабыркайт. Кекен Ашимова тууралуу маалыматыңыздар болсо 0701 25 55 22, 0773 75 55 07, 0792 83 68 телефондоруна чалууңуздарды өтүнөбүз. Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан 1992-жылы туулган Бакыт уулу Эрназар издөөгө алынат. Үстүбүздөгү жылдын июль айынан бери дайынсыз. Бою 180 см, дене түзүлүшү орточо, чачы кыска, көздөрү карап. Кийген кийими боз түстөгү футболка, көк шорта, бутунда кара туфли. Эрназар Бакыт уулунан маалыматыңыздар болсо 0312 43 28 15, 0550 10 28 72, 0701 18 35 17 телефондоруна чалууңуздарды суранабыз. Бишкек шаарынын Свердлов райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан 1980-жылы туулган Адралиев Мирлан Жумакбаевич издөөгө алынат. Ушул жылдын июль айынан бери дайынсыз. Бою 170-175 см, чачы кыска, көздөрү кара күрөң. Кийген кийими жайкы мезгилге ылайыктуу. Адралиев Мирланды көрүп билгендер болсо 0312 43 28 15, 0550 10 28 72, 0701 02 85 20 телефондоруна кайрылыңыздар. Бишкек шаардык Свердлов районунун ички иштер башкармалыгы тарабынан 1998-жылы туулган Акматалиев Руслан Акматалиевич издөөгө алынат. 2016-жылдын июль айынан бери дайынсыз. Бою 165 см, чачы кыска, көздөрү көк. Кийген кийими көк түстөгү көйнөк, көк шортасы, бутуна көк макас. Руслан Акматалиевди көргөн билгендер болсо 0312 43 28 15, 0550 10 28 72, 0701 02 85 20 телефондоруна кайрылууңуздарды суранабыз. Эсиңерге салсак, ТВ Кайгыл программасы менен байланышка чыгып, сизге болгон окуяны тез арада жалпыга маалымдагыңыз келсе, төмөндөгү телефонго чалып, же WhatsApp аркылуу байланышка чыксаңыздар болот. Ал эми биз сиздер менен кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.